Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Рамазан айыңыздар менен урматтуу жакшылар. Айла жоктуктан биз дагы чокул арада мындай чогулуш жыйын өткөзүп, мына Хамза бөбөгүбүздүн ата журтуна келип, ошол чоң атасы, чоң энелери менен 95-терге Руслан инибиз достонуна кайрылуу жасаган экен. Кыргыз атанын 95-тери келип, жалпы бир элге кайрылуу жасап, эртеңки күнү таң эрте буйруса оозду жаап алып, багымдатты окуп, ошол мына Кыргыз ата айыл өкмөтүнө, Кыргыз ата деген арканын алдына, үч көчөнү кесилишине ошол жерге жалпы биз ата журтунан чоң энелери, чоң апалары, айыл өкмөттөн айыл башчы ошол чоң атасы и жалпы 95-тер, и жалпы Кыргыз атанын активисттери, жалпы ушу Нокат элине кайрылуу жасап, дүйнө жүзү боюнча ушул бөбөккө сбор кетип аткан кезде ошо ата журтудагы Нокат районунда кайдыгер карап турбайлы деп эртеңки күнгө сбор жарыялап атабыз. Мүмкүн болушунча кайдыгер карабастан колуңуздарда келген 5-10 сом эмбанк боло эртеден кечке багымдаттан тартып ошол жерде жол тосуп өткөн кеткендерден жардам сурайбыз. Жардамга кол сунушуңуздарды суранабыз. Эч болбосо ушул видеоролик менен бөлүшүп, эч болбосо ушул бөбөктүн акысына дуа кылып коюңуздарды суранабыз. Буюрса эртеңден баштап сбор башталат ата журтунда. Хамза бөбөгүбүздүн ата журтунда буюрса сбор башталат. Сураныч кайдыгер карабыз. Азыр сөздү чоң энеме берели, чоң энебиз Кыргыз элинин кичине жардам сурап келсин, чоң эне, сөз сизде. Небереңизге бир кичине элден жардам сураңыз, жакыныраак келип ала бериңиз, угулбай калбасын. Небереме Райым менен балдарым толкунданып турам мен. Şu balam жакшы болуп кетсин, неберем эмес чеберем. Менин жашыма барсын деп кечээ күндүз тилейм, тилегимди берсин дейм. Туткан оразамды алып ушул бала үчүн. Кудайым силер şu umurlarga береке берсин, балдарым, силер şu балдарым үчүн жүгүрүп кайрымдуулук жүргөн силерге бактылуу болгула балдарым. Эндериңер таза болсун. Ушуну балам кечээ күндүз тилеп атат, тилей Кудайым берсин. Баласы жакшы болуп кетсин. Кыргыз элибизге ham эсен болсун, эли журт ham эсен болсун. Баардыгыңар тынч болгула балдарым. Талаа түзөп жүргөн бала чакан тууган уруктар ham эсен болсун. Шулар баардыгы ушул үчүн бизге кайрылып кылып атышат. Силер ham балдарым, силер ham ушунчалык Рахмат чоң. Иншалла дуа кылабыз, аракет кылабыз. Кыргыз эли жоңош беришем. Эч качан сыноо келгенде жалгыз таштап кеткен эмес. Чоң энесине. Бул жагыбыздын чебереси экен, эми бул жактын небереси. Русландын апасына жакыныраак. Урматтуу Кыргыз элим, ушул Ташбаев Хамзанын чоң энеси болом мен. Ушул небереме тагдыр экен, Кудайдын буйругу экен. Ушундай оору жармашты. Кудайым өзү шифа берсин. Сиздердин жардамыңызга муктажбыз. Ушул ыйык айларда, ыйык күндөрдө кайрымдуулук кылып кетсеңиздер, колуңуздан келишинче биздин өзүбүздүн өмөбүз жетпей атат. Сиздердин жардамыңыздар керек. Аллах разы болсун. Иншалла жардам беребиз. Аллах разы болсун, жардам кылыңыздар. Чоң атасына сөз беребиз. Чоң атасына. Русландын атасы, Хамзанын чоң атасы жакыныраак. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз элим. Сиздерден бирден бир суранып кетерим, ушу неберем ушундай Алла Тааладан келген сыноосу болгондон себептен сиздерден жардам сурап жатам. Бул биздин каражатыбыз жетишпейт экен, сумма чоң сумма болуп атат. Колуңуздардан келишинче жардам беришиңиздерди суранам баардыгыңыздардан. Кыргыз ата айыл өкмөтүнүн зам айыл өкмөтү, анан айыл башчы. Урматтуу Кыргыз элим, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бир үй бүлөнүн бөбөгү ооруп, ушул жерде качандан бери кайгы тартып атат. Ушуларга сиздердин берген жардамыңыздар, 5-10 сомдон берген акчаңыздар силерге ушул оору айында сабаптарды Алла Таалам берген болсун. Бала небере ушул чоң энебиздин чебересине бул шифасын берген болсун. Баардыгыңыздардан суранып кетебиз. Бул чоң сумманы бул үй бүлөгө өтө оорчулук келип атат. Кыргыз эли менен кайрылуу ушу жасаганыбыз кичине 5-10 сомдон болсо да жардамыңыздарды берип коюңуздар, биз суранып кетебиз. Көтөрмө айылынын айыл башчы. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз элим. Биздин айылда ушундай бир кичинекей бөбөгүбүз ооруп, башына оор сыноолор келип отурат. Мына ушул күнгө чейин баардык тараптардан чогултуу жардамдар болуп атат. Сиздер дагы колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Ушул бөбөгүбүз бутка туруп кетсин. Азыр бул үй бүлөнүн дагы социалдык абалы жакыр үй бүлөлөрдүн каттоосунда турат. Ал өздөрүндө эч кандай сатып нары бери кылганга акчасы жок. Сиздерден жардам сурап кетебиз. Эч кандай кайдыгер карабаңыздар. Ороз айында
ушул кайрымдуу иштерди кылсаңыздар соолугун Аллах сиздерге жагат. Allah razı olsun. Demek sotsialдык эми состояниясы начар болгонуна байланыштуу, каттоодо турганына байланыштуу демек зекеттерди берсек дагы болот дейм иншалла. Мына ушул бөбөк урматтуу калайкал жарык жашоого келип элек сыноого кабыл болуп турат. Жарык жашоонун эми көрдү. Чебере эмне болуп атат? Чоң энебиздин жашына жетишине, биздин катарыбызды толуктап биз менен бирге өмүрдө бактылуу өмүр сүрүп, келечекте Кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кыла турган алым уламалардан болуп чоңоюшуна жардамга кол сунуңуздар суранабыз. Кайдыгер карабаңыздар, урматтуу жакшылар. 5-10 сом болсо дагы берели. Мына азыр акыркы маалыматтарга караганда бүгүн